Өзүбүздүн демилгебизден ham айрыкча мына биздин өзүбүздүн имамыбыз Үсөн Дамылабыз ошондой ысырапкерчиликке жол бербешке эме кылып чогулуш кылды дагы ошо ошеттен айылдардан ар бир бизге окшогон токтонуп калган аялдарды мүчө кылып, комиссия кылып түзгөн. Ошол аркылуу ошолордун айткандай кылып ысырапкерчиликке жол бербей иштеп аттык. Биздин айылда көбүнчө мына өлүм житем, жылдыктар тууралуу кыйла эле кыскарды десем болот. Көбү баягы Кытайдын болбогон материалдарын ошо акчага айлантып, акча экономикасы кичине жардам берет деген көбүнчө акчалар мына себеттерибиз азайганга биз кыйла сүйүнүп калдык. Энди жылыш барган сайын аста-аста эме болуп атат. Энди сразу эле кыскартыш кыйын, элге сиңип калган. Ушул айылдын ичинде, элдин ичинде ысырапкерчиликке ачыкча жанагындай чыгым-чыгашаларга жол бербөө максатында, ошолорду тыюу максатында ошондой элдин ичинде иш-чара жүргүзүлсүн деп. Ошол иш-чаранын негизинде иштеп, элибиздин арасындагы ушу чыгым-чыгашаларды ысырапкерчиликке жол бербөө боюнча иштеп, ошолорду тыюу, кыскартуу ниетинде биз аялдарды көбүрөөк жумушка тартып өзүбүзгө. Себеби бул аялдардын аткара турган жумушу болгондуктан биз аялдарды бизге коштук дагы. Көчөдө ошо айылдын ичинде 6 аялды өзүбүзгө мүчө кылып комиссияга кошуп, анан ошол аялдардын үстүнөн биз көзөмөлдөп, аялдарга айтып деп, аялдар ошол жанагы айылдагы жакшылык, жамандык, жанагы өлүм житим, той тополордо ушундай ачыкча чыгашаларга ысырапкерчиликке жол бербөө боюнча ошол комиссиялар менен чогуу иштеп, бүгүнкү күндө ошол жүргүзгөн иш-чарабыз бир топ натыйжалуу болуп, өзүнүн мөмөсүн берип, элибиз журтубуз ушуга көнүп калды. Биринчиден муфтияттан келген буйрук бар, ушу ысырапкерчилик боюнча ар бир жерде имамдар караңыздар деп. Ошол эле сыяктуу ал эле эмес, мына акыркы учурларда өзүңдөр билгендей, мына имамдар дагы көрсөңүздөр, көптөгөн жаш үй бүлөлөр келип бир максат кылып үй салайын десе, же болбосо максат кылып бир той кылайын десе, максат кылып бир иш жүзүнө ашырайын десе, ошол нерселер көп болуп аткан нерселер ушул ысырапкерчиликке көп кетип калып аткан учуру. Ошону мен өзүм айылда имам катары аксакалдар менен, айылдар менен, кары энелерибиз менен биргеликте ушу балдарыбыздын келечеги үчүн бир жардам болсун, ысырапкерчиликке жол бербейли деп максатта ушуну иш кылдым эде. Бирок мына азыр тажрыйбасы чыгып, көптөгөн биздин ошол мусибат болуп аткан үй бүлөдөгү балдары, кыздары ушундай бир ыраазычылык билдирген бар. Ыраазычылык. Миграцияда мен өзүм дагы миграцияда болдум эде. Москвада 3 жыл, Екатеринбургда 5 жыл болдум. Ушул миграциядан тапкан акчамды келип эч бир жумшагым келбейт да, кыйынчылык менен, мээнет менен тапкан акчамдычы ысырап кылгым келбей, бир тыйын болсо дагы ушул үй бүлөмө баягындай экономичный кылып иштетсем деген ойдо болдум. Миграция менен ысырапкерчиликтин эң биринчи эмеси, мен ойлойм, ысырапкерчиликти өзүбүздүн айылдын эмелери, элибиз илгертен көнүгүп калган экен. Азыр кыйла жөнгө салдык. 100% десем дагы 70% түшүнүшүп калышты.